2010 жылдын 7-апрелиндеги окуяларды стихиялуу эмес, жергиликтүү оппозициянын күчтөрү менен уюштурулгандыгын күбөлөгөн түз дагы, кыйыр дагы далилдер көп. Ал гана эмес, байкаганга анчалык деле маанилүү эмес, бирок иш жүзүндө көп нерсени айтып турган таластан алынган эпизод. Эгерде таластагы 6-апрелдеги окуялар бардык тараптар үчүн күтүүсүз окуя болгон деп ынандыргысы келгендерге ишенсек, анда Бишкектен жүздөгөн чакырым алыстыктагы Россиялык федерациялык каналдардын съемкага тартуучу тобунун дал болуп жаткан окуялардын чордоонуна келип калган фактысын кандай түшүндүрүүгө болот? Болгондо дагы биринчи канал. Анын керек болсо Кыргызстанда кабарчылык пункту дагы жок эле го. Телеканалдардын өкүлдөрү качан жана кайда болушу керектиги тууралуу алдын ала кабарлангандыгы менен гана түшүндүрүүгө болот. Демек кимдир бирөө эмне, качан конкреттүү түрдө боло тургандыгы тууралуу алдын ала билгендиги анык. Апрель революционерлеринин биринчи толкуну азыркы тапта бийликте эмес жана бул чындыкка жок эле дегенде бир кадам жасоого мүмкүнчүлүк берет. Чындыкты казып чыгуудан коркпогон жана дүйнө жүзүнө Ала Тоо аянтында адамдарды ким атты? Эмне үчүн мынча көп курмандык болду деп тайсалдабай, бетке айта турган жигиттер чыгыш керек. Азырынча телевизорду бурап, Россиялык ЖМКнын батыш тарабынан эл аралык бардык нормалардын жана эрежелердин бузулуп жатышы жөнүндө, Американын башка өлкөлөрдүн иштерине уят сыйтсыз кийлигишүүсү жөнүндө, батыштын Россияга каршы үгүт иштери өңдүүлөр жөнүндө кезектеги үгүт-насихат программаларынан угала. Я и вся моя команда, мы целиком налегли на экономику. То есть надо было страну в правовое поле, не выходить из правового поля. И все занялись экономикой, производством и туда удались. Я, как президент и главнокомандующий, немножко упустил спецслужбы, правоохранительные органы. То есть мы занимались их материальным обеспечением, все как могли. Но больше внимания все-таки уделял я экономике и производству. Я не помню сейчас кому, но, по-моему, это государственные деятели, принадлежат такие слова, что страна, которая не имеет разведку, она слепа, а страна, которая не имеет контрразведку, она обречена. Это я убедился вот в 2010-м, в этом. То есть я бы... имели, получается, контрразведки, да? То есть я бы немного, наверное, изменил, немного. Но вот отношение мое было такое, ну, раз есть соответствующие руководители в министерствах, там, службы безопасности, национальной безопасности, МВД, армия, ну, должны заниматься своими делами, что я буду без конца там. Больше, мне, например, было больше по душе заниматься экономикой и производством, улучшать жизнь людей, нежели вот эту структуру.